Шамурза Борукулов. Акаевдин 15 жылдык башкаруусунда сырттан алган карыз 2,5 миллиард доллар. Ошол эле убакта Кумтөр жаңы иш баштаганда кыргыз элинин үлүшү 62% болсо, кийин 16%га түшүрүп салган. Демек Акаев жанындагы бир-эки адамдары менен 16 тонна алтынды өлкөдөн чыгарып кеткен деген сөз бекер чыкпаса керек. Бакиев 5 жыл ичинде сырттан карыз албай, тескерисинче Акаевдин карызынын 500 миллион долларынан кутулган. Ошол эле маалда ГЭС куруп, Кумтөрдөн үлүшүбүздү 33%га көтөргөн. Атамбаев 6 жылда сырттан 3 миллиард 700 миллион доллар карыз алган. Алтындан үлүшүбүздү 25%га түшүрүп салган. Уурулугунан башка кылган иши жок. Жээнбеков да 3 жыл башкарам деп 1 миллиард 200 миллион доллар карыз алып коюптур. Мен бул статистиканы Бакиевден үстүнөн жугунду куюп, Атамбаевди колдогон гени бузук трайбалист жугундукорлор үчүн жазып жатам. Жогорудагы цифраларды көрүшүп, мүмкүн бир аз мээлерин иштетип калар, мүмкүн трайбалисттик ыплас ойлорунан кайтышып, жакшы ой жүгүртүшөр деген үмүт менен жазып жатам. Антпегенде малдан кандай айырмалары бар, ак караны ажырата албай жатышып деп жазат ал. Зайнидин Курманов, профессор, 9-10 октябрда Садыр Жапаровтар келбесе, анда бийликти Атамбаев баштаган шумпайлардын принципсиз тобу басып алышмак. Болор иш болду, эми жакшылап ой жүгүртүп талдап көргүлө. Эгер 9 октябрда Садыр Жапаровчулар келбегенде башкалар келип бийликти басып алышмак. 9-10 октябрда Ала Тоо аянтында эмне окуя болгонун эстегилечи. Атамбаев баштаган принципсиз топ ал жерге эмне максатта келишти эле деп суроо салды профессор Зайнидин Курманов, журналист Нарынаевдин суроолоруна жооп берип жатып. Алар Атамбаевдин айланасына биригишип, принциби жок саясатчылардын блогун түзүшкөн. Бул большевиктер, католиктер, протестанттар, гитлерчилер бир коалицияга биригип, чогуу бир максатта аянтка келишкендей кеп. Ал блоктун башында Атамбаев туруп, бийликти басып алууга жана бөлүп алууга келишкен. Бирок алардын тилеги таш капты. Максаттары ишке ашпай калды. Ошондо мен аябай таң калдым. Бир трибунага шумпайлар менен алардан азап көргөндөр биригип чыгып алышыптыр. Анан аларды как чокуга коюп, чилдей кууп таратышканда мен эң туура кылышты деп айттым. Анткени мен ошол революционер сөрөйлөргө айтып коюшум керек. Революция учурунда өз ара тил табышып, бийликте устукандоону сүйлөшүп алышкандар эмес, эң тайманбас, эң чечкиндүү адам гана жеңишке жетет. Болор иш болду. Бою осуганда 5 октябрдагы шайлоодо утулган партиялар кыргыз макалы бар го. Жыгылган күрөшкө тойбойт деген ошондой болушуп, аянтка чыгышты. Азыр да ошол жыгылгандар абалды өз кызыкчылыгына буруп кетүүгө аракет жасап жатышканын көрүп жатабыз. Эшиктен кууса тешиктен киришип жатышат, деди профессор Курманов. Тилек Токтогазиев, Садыр Жапаровдун артынан бычак сайбайм. Садыр Жапаров менен сүйлөшкөндө анын ниеттери жакшы экенин байкадым. Ошондуктан биз бир пикирге келе алдык. Бул тууралуу Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев билдирди. Токтогазиев Садыр Жапаров азырынча бийликте эмес деген. Эгер алдыда принциптери туура келе турган болсо, көп реформаларды чогуу жасай турганын айтты. Мен кишини сындабайм, кишинин ишин сындайм. Туура эмес жолдор болсо мен ачык айтам, биз ошондой сүйлөшкөнбүз. Мен кошомат кылып күлүп туруп артыңан бычак сайбайм деп айтканмын. Көп маселелер боюнча өзүмдүн көз карашым бар, ошолорду айтам. Эгерде жок иштеше албайбыз десе, анда эч бир позицияга карманбайм, деди ал. Ошондой эле Токтогазиев бийлик менен колтукташып кетти деп сындаган тарапташтарына да жообун узатты. Негизи саясий чечимдер оор болот экен. Министрликке келүү да саясий чечим болду. Мен министрликке сырттан сындап көз салып отура бербей, башкармалыкты ичинен өзгөртүү үчүн келдим, деди министр Тилек Токтогазиев. Жазира Талайбекова, карыганда жөн эле карысаңар болмок, калжаңдабай. 3 күндүк саясатка өмүр бою чогулткан кадыр баркыңарды төгүп чачып бердиңер. Акылы бар адам силерден кадимкидей ренжийт эми. Ошол жерде жыргап күлүп кол чаап отургандар бүтүн 6 миллион кыргыз эли эмес, алдандыңар, куудулдар, алдандыңар, маскарапоз болдуңар. Бирөө силерди гипноз кылып кетти, өз электоратын 3 саат күлдүртүп, оппоненттерини эптеп сөз чапташ үчүн силерди кол жоолуктай гана колдонуп кетти. Эртеңки күнү кантип эл аралайсыңар эми? Адамдын аброю экинчи, жаманбы, жакшыбы? Кыргызстанды учурда башкарып турган эл башчыларын шылдың кылуу жана 3-чү, коңшу мамлекеттерге биздин өлкөнү шылдыңдап деңгээлин түшүргөн үчүн өлкөнүн аброю үчүн ызаландым. Албетте түшүнгөн адамга бул өтө жаман көрүнүш. Өзүбүз ушинтип шылдыңдасак, башкалар бизди баш көтөртөбү деп жазат ал.
Каракол шаарында Садыр Жапаровду эл өздөрүнүн театрлашкан көрсөтүүсү менен тосуп алышыптыр. Бул элдин каалоосу, элдик лидерге болгон сый урматы. Эл эмне кылам дешсе өздөрү билишет. Ырдап тосуп алышабы, жорго мингизип кыргыздын салтын колдонушабы, таш бараңга алып кууп чыгабы жана башка ушул сыяктуу. Бирок сөз башкада болуп жатпайбы? Мына ошол театрлаштырылып көрсөтүлгөн нерсе үчүн БШКга арыз түшүптүр. Ал эми БШКнын 10 мүчөсү топтолуп, Садыр Жапаровго расмий эскертүү берүү сунушун койсо, 10 мүчөсүнүн 6-су колдоп добуш бериптир. Мен ошол эскертүү берүүнү колдогон БШКнын 6 мүчөсүн маңыроо сабатсыздар дейт элем. Же болбосо аларды азыркы күндө Садыр Жапаровго каршы чыгып жаткан бузуклар тобуна, убактылуу өкмөттүн шакалдары, батыштын шүмшүктөрү, коррупционер жегиштерин кошот болчумун. Себеби ал шоуну Садыр Жапаров жанын штабы уюштурган жок да. Ушул нерсеге акылы жетпеген БШКнын 6 мүчөсү өз ишин билишпейби? Ал эми жакшы көргөн адамын кантип тосуп алыш? Бул элдин өз иши. Ошол элге барып эскертүү беришсин. Эгер эле өлгүсү келип жүрүшсө, БШКны толук составы менен өзгөртүш керек. Антпегенде алар бир жерде көп олтуруп калышты. Олтура беришип көчүктөрү да көктөп кеткен болуш керек деп жазат өзүнүн Facebook баракчасына Шамурза Борукулов. Айданбек Ахматов, Жапаровдун жолу. 10 январда президенттик шайлоо менен кошо өлкөнүн башкаруу системасын тандап алуу боюнча референдумда өтөт. Мына ошол референдумда башкаруу системасы тандалып алынгандан кийин кандай кадамдар жасалат? Мына ошол маселеге көңүл буруп көрсөк. Эгерде Жапаровдон башка талапкер жеңип чыкса, референдумдун мыйзамсыз коюлгандыгын заматта аныктап, анын жыйынтыгы да жокко чыгарылышы толук ыктымал. Анткени референдумду мөөнөтү бүткөн депутаттар жарыялап жатат. Ошондуктан Жапаровдон башка талапкер жеңсе, тез арада парламенттик шайлоону жарыялап, өлкө мыйзам жолуна, легитимдүүлүк жолуна түшүүсүнө толук негиз бар. Ал эми Жапаров жеңип чыкса, ошого жараша референдумда президенттик башкаруу системасы тандалып алынса, анда мына ошого жараша конституция даярдалат. Ал дагы бир референдум менен кабыл алынышы керек болот. Жаңы кабыл алынган конституциянын негизинде кайрадан президенттик шайлоо өткөрүлүп, андан кийин жогорку кеңештин депутаттары шайлоо болуш керек болот. Мындай болгон учурда Кыргызстан келерки жылда жалаң шайлоо жана референдум менен өткөрүп калат. Мамлекеттик ресурстарга, коррупционер, кошоматчылардын парасына тоюп алган бийликтегилер үчүн шайлоо, референдумдарды өткөрө берүү тойго баргандай эле боло берет. Бул арада мамлекеттин абалы эмне болот, экономика эмне болот, 5 жылдык мөөнөтү бүтүп, легитимдүүлүгү суроо астында калган 6-чакырылыштын чимкерек депутаттары кабыл алган, колдоп берген конституциянын легитимдүүлүгү кандай болот? Эл аралык коомчулук эмне дейт? Суроолор көп. Тоюп алган торпоктор гана тойго бараткандай шаңыраңдайт деп жазат ал. Талапкерлер Мадумаров, Исаев, Иманалиевдин кеминдеги жолу кошуусуна эч ким келбей койду. Президенттикке талапкер Мадумаров, Исаев жана Иманалиевдин кеминдеги эл менен жолу кошуусуна 10дон ашык гана киши келди. 3 талапкер чогуу өткөргөн жыйынга эл катышпай койду деп жазат Коом пресс.